Атлантикадагы нөшөрлүү циклон катуу жүрүп жатат. Ал кайсы өлкөлөргө жеткендиги тууралуу кененирээк 11 каналында мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Атлантикадан чыккан циклон Европаны каптап калды. Ал эми Британия аралдарына нөшөрлүү жаан төктү. Мисалы, футбол аянтчылары сууга толуп, оюндар токтотулду. Ал эми Ирландияда сел жүрүп, үйлөр суу астында калды. Бул жаан Скандинавияда катуу жаады. Эң күчтүү жаан Норвегияга да жеткен. Эң масштабдуу циклон түндүк Европага бир сутка ичинде 30 мм ашуун жаан куйду. Бул 3 айлык нормага барабар. Азыр циклондун бир бөлүгү сиздер көрүп тургандай Россия аркылуу өтүп, Борбор Азия өлкөлөрүндө жүрүп жатат. Мисалы, жаандуу булуттар Россия аркылуу өтүп, Казакстандын түштүк батыш тарабына жаан куюп атат. Бул жерлер Кыргызстандын түндүгү менен чектеш болгон үчүн бизге таасирин берди. Ал эми Европадан келген циклондун бир бөлүгү түштүккө карай жылып, Түркменистан жана Өзбекстандын ортосунан өтүп, Казакстандын түштүгү менен Кыргызстандын түндүгүнө жаап, Кытайга барат. Бул жаан Орто Азия өлкөлөрүнө чектеш Кытайда кыргыздар жашаган Ак Суу жана Урумчу шаарларында да жүрөт. Бирок бул абанын температурасына таасирин бербейт. Түштүк ысык өлкөлөрүндөгү жылуу аба ырайы Борбор Азия өлкөлөрүнө таасирин берет. Кар болсо тоолуу аймактарда гана жаашы күтүлөт. Эми кененирээк айтсак, Казакстандын Астана шаарында жаан карга айланат. Ал эми Алматы шаарында дагы эле кар жаа элек. Бул жерде аба ырайы жылуу болгондуктан кар жаашы күтүлбөйт. Нөшөрлүү циклон Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө жана Борбор шаары Ташкентти да басып өтөт. Ал эми түндүктө жайгашкан Нукус өрөөнүндө жаан жаабайт. Себеби бул циклондун өлкөнүн түндүгүнө тийбей өтөт. Ошондой эле бул жаан Түркменистандын Дашоғуз жергесине да тийбей өтөт. Ал Ашхабад шаары аркылуу өтөт. Жылуу климаты менен айырмаланган Тажикстандын Борбор шаары Душанбе, Хорок, Ходжент шаарында да нөшөрлүү жаан жаайт. Ал эми Кыргызстанда кандай аба ырайы күтүлөт? Эртең көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Өлкөбүздүн түндүк тарабында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Кээ бир жерлерде зымдарга жана бактарга суулуу кар жармашат. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Сиздер Кыргызстан жана Азия өлкөлөрүндөгү аба ырай менен тааныштыңыздар. Жылуу кийинип, кол чатырды алганды унутпаңыздар. Жана 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.